Садыр Жапаров бизнес акыйкатчы Робин Смитти кабыл алды. Президент Садыр Жапаров бүгүн 9 мартта өлкөнүн ишкердик субъекттеринин укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү бизнес акыйкатчы Робин Смитти кабыл алды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө бизнес акыйкатчы институттун учурунда ишмердүүлүгү, ишкерлерди колдоо чаралары тууралуу пикир алмашуу болду. Мамлекет башчысы ишкерлердин мыйзамдуу укуктарын коргогон бизнес акыйкатчы институтунун аракеттерине канааттангандыгын айтып, анын мамлекеттик органдардын мыйзамсыз аракеттерине бизнести коргоодо жана колдоодогу өзгөчө ролун белгиледи. Робин Смитке өзүнүн эл аралык тажрыйбасын Кыргызстанда колдонгондугу үчүн, ошондой эле Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкына бизнес акыйкатчы институтун түзүүгө көрсөткөн колдоосу үчүн ыраазычылык билдирди. Ал Кыргызстан демократиялык өлкө катары эркин ишкердик чөйрө түзүүгө умтулаарын, өлкөдө ишкерлер менен инвесторлорго шарттарды жакшыртуу, бизнеске негизсиз кийлигишүүнү азайтуу боюнча жигердүү чаралар көрүлүп жаткандыгын белгиледи. Садыр Жапаров конституциялык реформадан кийин инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо макамы көтөрүлөрүн, бул агенттик чет элдик инвесторлорду гана эмес, жергиликтүү ишкерлерди дагы колдоо менен алектенерин кошумчалады. Ошондой эле ал мамлекет башчысынын деңгээлиндеги түз байланыштарды жакшыртуу үчүн бизнес акыйкатчы институтунун макамын жогорулатуу ниетин билдирди. Президент Садыр Жапаров инвесторлор үчүн Кыргызстандын эшиги ар дайым ачык экенин дагы бир жолу баса белгиледи. Бизнес акыйкатчы Робин Смит акыркы мезгилдерде ишкерлер тарабынан өлкөнүн мамлекеттик органдарынын ишине даттануулар көбөйгөндүгүн маалымдады. Көбүнчө фискалдык укук коргоо жана сот органдарынын ишкерлердин ишине ашыкча жана негизсиз кийлигишүүлөр боюнча. Буга байланыштуу Робин Смит мамлекет башчысынын менчикти коргоо жана ишкерлер менен инвесторлорду колдоо жөнүндө жарлыгынын өзгөчө маанисин баса белгиледи. Бул документ өлкө жетекчилигин ишмердүүлүктү жана инвесторлорду колдоодо чечкиндүү саясий эркин көрсөткөндүгүн тастыктайт. Ошондой эле ал көпчүлүк учурда мамлекеттик органдар ишкерлер менен алдын ала кеңешпестен өзүнчө чечим кабыл алаарын, ал эми бизнес акыйкатчы институтунун сунуштары көңүл буруусуз калып жаткандыгын өкүнүү менен кошумчалады. Президент Садыр Жапаров ишкерлер менен коомчулук бул институтка чоң үмүт артып жаткандыгын белгилеп, андыктан ишкерлердин жана инвесторлордун мыйзамдуу укуктарын коргоо боюнча бизнес акыйкатчы институтунун миссиясын толук колдой тургандыгын ишендирди. Булак Назар Ньюс KG. Ак үйдүн жанында жаңы конституцияга каршы митинг өтүүдө. Бүгүн 9 мартта Ак үйдүн жанында конституциянын жаңы редакциясына каршы митинг өтүп жатат. Ак үйдүн чыгыш тарабындагы эшигинен анча алыс эмес жерде 30дай адам чогулду. Митингдин катышуучулары нааразычылык акциясына аймактардан дагы адамдар келерин айтышты. Булак Назар Ньюс KG. Камиль Умаров: эч кандай факт жок, Райымбек Матраимовду коррупционер деген туура эмес. Райымбек Матраимовду факты жок, жемкорлукка күнөөлөгөн туура эмес. Аны коррупционер деп айтууга дагы негиз жок, деди бүгүн 9 мартта Назар Ньюс маалымат агенттигине коррупцияга каршы элдик көзөмөл бирикмесинин төрагасы Камиль Умаров. Учурда Кыргызстанда башаламандык болууда. Күч органдары каалаган адамдарына кылмыш ишин козгоп, каалаган адамын камап жатат. Факт жок, кылмыш ишин козгоп, акча өндүрүп, өздөрү коррупцияга барышууда. Мен көп жылдан бери УКМКга Финполго прокуратурага жемкорлук менен алектенген адамдардын фактылары боюнча документтер менен кайрылдым. Бирок ушул аралыкта коррупцияга күнөөлөнүп жаткан Райымбек Матраимов боюнча эч кандай далилдерди көргөн жокмун. Себеби буга чейин канча фактыларды изилдеп чыктым. Матраимов бай, бирок бул аны кызмат абалынан пайдаланып бай болду дегенге жатпайт. Байыганы тууралуу башкача изилдөө жүргүзүш керек деп эсептейм. Баарыбызга маалым болгондой эле Кыргызстанда башка бай адамдар көп. Ошол эле мамлекеттик кызматтарда отурган адамдар, аким, айыл өкмөттөрдү, алардын кантип байыгынан асылган эч ким жок. Болгону Райымбекти факты жок күнөөлөп, байлыгын асылгандар туура эмес. Фактысы жок эле аны коррупцияга күнөөлөп, чындыкты чыркырап жатышат. Ал эми экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматты бир жыл изилдеп, факты тапкан жок. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаттарына маалымат беришкен, бирок ошого карабастан Райымбек Матраимов мамлекетке акча төлөп берди. Бул биздин түшүнүктүн төмөндүгү. Биз өзүбүз туура иш жүргүзмөйүнчө Кыргызстан өнүкпөйт, деди Камиль Умаров. Ташиевке жазылган катка оң колу Шүкүрбек Эркебаев жооп берди. Кече социалдык тармакка УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин атына президент Садыр Жапаровго жашыруун кайрылуу тараган. УКМК бул маалыматты тактала электигин билдирген. Кайрылууда Ташиевдин мамлекеттин кызыкчылыгына мыйзамга каршы келген жана мыйзамсыз көрсөтмөлөрдү бере баштады. Эң жаман жана кордогон нерсе, жакында биздин түзүм жана башка күч структураларынын кызматкерлерин актерлор жана сценаристтер деп атай башташты. Эгер ишенбесеңиз, анда Камчыбек Ташиевди кызматтан
кайрадан алып анонимдүү сурамжылоо менен жеке текшерүүнү жүргүзсөңүз болот. Комитеттин кызматкерлеринин 90% Ташиевке нааразы экендигин жана ага каршы көрсөтмө берүүгө даяр экендигин өзүңүз көрөсүз деп жазылган. Ага жооп катары Ташиевдин оң колу Шүкүрбек Эркебаев мен төмөнкү катты корабльдан кислородду буулуп качышкан уюшкан келемиштер жазган деп түшүндү. МКМКнын ичиндеги тоголокко жазган ириңдер уру коррупционерлер дем алчу жериңер жабылдыбы, урдаганда жолуңар торолдубу, каалагандай чардап жакпай калса сатып ар кимге крыша болуп арам акча таап көнүп калган экенсиңер. Эми мурункудай мүмкүнчүлүк болбойт. Андай арам жоо менен жан багууга Камчыбек Кыдыршаевич жол бербейт. Эски заманыңарды эстен чыгаргыла, өз жетекчисин саткан силердей саткынчылардын айынан өлкөбүз сазга батты. Андан көрө сасыбай түз жүрүп өлкө үчүн иштейли деп жооп жазды. Булак Назар News KG. Чачын алып салды. Бишкекте аялдардын тилектештик маршы өткөн. Аялдардын тилектештик маршы өтүп, анда аялдардын укуктары, гендердик теңдик жөнүндө маалыматтар айтылып жаткан. Уркуя Саливанын эстелигинин алдында өтүп жаткан жүрүштө катышуучу кыздын бири чачын өрүп, андан соң атайын аппарат менен алып койду. Уюштуруучулардын айтымында бул айымдар кандай кааласа ошондой жашоого укуктуу экендигин далилдөө максатын көздөйт. Себеби өлкөдө ар кандай зордук, зомбулук, теңсиздиктен улам келип чыгат. Биз теңсиздикке каршыбыз, анын жоюлушун каалайбыз, деди уюштуруучулардын бири Айдай. Болжолдуу түрдө тынчтык жүрүшүндө 150ге чукул адам катышууда. Анын айтымдарында укук коргоо максатында жазылган ар кандай плакаттарды көтөрүп турушат. Райымбек Матраимовдун атынан тазалыктын кызматкерлерине күтүүсүз белектер берилди. Кечээ 8 мартта Райымбек Матраимовду колдуу комитети Ордолу Ош шаарынын тазалыгын камсыздаган таң атпай шаарды иретке келтирген апалар менен эжелерге гүл десте тартуулап ак жолук салышты. Эң сулуу айымдар ким десе, биз силерди тандамакпыз. Анткени биз сиздер менен ар дайым сыймыктанабыз. Биздин шаардын көркүнө көр кошуп, калаабыздын өнүгүшүнө кошкон салымыңыздар абдан чоң деп айтылат аталган комитеттин куттуктоосунда. Белгилей кетсек, таң эрте туруп, эл уйкуда жатканда шаарды көрктөндүрүп тазалоого ашыккан апалар майрам күнүндө өз жумуштарын тагат аткарып жаткан кездер экен. Алар майрам күнү мындай белекти күтпөгөндүктөн кубанычында чек болгон жок. Алардын бактылуулугу көздөрүнөн байкалып турду. Эмгекчил апалар кичинекей белектерди тоодой көрүп кубанып көздөрүнө жаш алышты. Өз кезегинде тазалыктын кызматкерлери Райымбек Матраимовду колдоо комитетине ыраазычылык билдирип, анын кыска убакыттын ичинде абактан бошотулушун каалады. Булак Назар News KG. Өлкө башчы салык жана бажы процедураларын санариптештирүү бир нече жыл мурда башталганын, бирок дагы деле кемчиликтер бар экенин айткан. Премьер-министр Улукбек Марипов быйыл санариптештирүүнүн бардык компоненттери толук кандуу ишке берилүүгө тийиш экенин айтты. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Марипов салык жана бажы процедураларын санариптештирүү маселелерин талкуу боюнча жыйын өткөргөн. Ал бажы тармагын санариптештирүү боюнча иштер жакшы жүрбөй жатканын, бул жатка басым жасаларын айткан. Салык жана бажы процедураларын санариптештирүү бир нече жыл мурда башталып, белгилүү бир натыйжага жетиштик. Ошону менен бирге келтирилген каталыктар жана кемчиликтер бар. Бул жол-жоболорду санариптештирүүдө коррупциялык тобокелдиктерди жоюу, бюджетке каражат түшүүлөрдү көбөйттү, салык төлөөчүлөрдү жана калкты контрафактылык продукциядан коргоо, көмүскө экономиканын үлүшүн жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү электрондук түрдө берүү деген маанилүү нерселерди эске алуу керек, деген Марипов. Марипов системалык негизде салык жана бажы процедураларын санариптештирүү боюнча координациялык кеңештин ишин жандандыруунун маанилүүлүгүн белгилеп кеткен. Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 5 күндө 195 миллион метр кубка азайды. Бүгүн Карата өлкөдөгү эң ири Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 9 миллиард 305 миллион метр кубту түздү. Бул тууралуу электр станциялар ачык акционердик коомунун басма сөз кызматынан билдиришти. Бүгүн 8 мартка карата Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 9 миллиард 305 миллион метр кубту түздү. Суунун орточо күндүк агып кириши секундасына 147 метр куб, агып чыгышы 574 метр кубту түзүүдө деп билдиришти сөз кызматынан. Мындан 5 күн мурун тагыраагы 3 мартта суу сактагычта 9 миллиард 500 миллион метр куб суу бар болчу. Максат Мамытканов өзүбүз алып келген колдогон президентке кантип душман болобуз? Супер KG порталынын галстуктар долбооруна мурдагы вице-премьер-министр Максат Мамытканов конокко келди. Ал үмүтү, ниети азыркы президентке экенин айтты. Өзүбүз жеңип келген президентти колдоп келдик. Биздин партия Чоң Азат партиясы Садыр Жапаровду шайлоодо колдоп жардам берди. Өзүбүз алып келген колдогон президентти кантип душман болобуз? Биздин үмүтүбүз, ниетибиз Садыр Жапаровдо, деди ал. Асөл Молдокматова Орусиянын маданиятына эмгек сиңирген ишмери наамына татыды. Коомдук ишмер Асөл Молдокматова Орусиянын маданиятына эмгек сиңирген ишмер наамына татыды. Бул тууралуу Асөл айым социалдык тармактагы баракчасына жарыялады. Орусия мага маданиятка эмгек сиңирген ишкер наамын ыйгарды. Жогору баңыздар үчүн ыраазычылык билдирем, деген ал.
Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин.